Академик Муса Мырза Паязович Адышев атындагы Ош технологиялык университетинде жүз берген бир жумалык жаңылыктар түрмөгү менен эфирде Ош Тунун жаштык телестудиясы. Сиздер менен мен Асат Турат уулу, саламатсыздарбы? Ошту техникалык жана технологиялык багытта билим берген эң алдыңкы окуу жай. Бул окуу жайдын материалдык техникалык базасы жогорку деңгээлде чыңалып, билим алууга бардык шарттар түзүлүп, студенттер үчүн эл аралык стандарттагы сапаттуу билим берилет. Мындан сырткары окуу жайыбыздын студенттери башка өлкөлөргө барып, билимин улантып, практика өтөп келген студенттерибиз тууралуу кабарчыбыз баяндап бермекчи. Ош технологиялык университети өзүнүн өнүгүү тарыхында бир топ ийгиликтерди жаратуу менен билим берүү алкагында ар кандай долбоорлорго катышып, анын натыйжасында көптөгөн алыскы жана жакынкы чет өлкөдөгү бир канча мамлекеттер менен ар тараптуу байланыш катыш түзө алды. Кадр даярдоодогу багыты техникалык жана технологиялык багытта болгондуктан жарым кылымдык тарыхында өлкөбүздүн эл чарбасына жана өндүрүшүнө бир нече миңдеген жогорку квалификациялуу адистерди даярдап берди. Ошондой эле өнүгүүнүн туруктуу багытына карай бүгүнкү күндө да келечек муундарды татыктуу даярдоодо. 2016-2017 окуу жылынын алкагында биздин университеттин бир канча студенттери алыскы Германия мамлекетинен өз билимдерин өркүндөтүү максатында атайын практикадан өтүп келишти. Алардын бири энергетика факультетинин студенти Адилет Дүйшөбаев калкыбызды биогаз менен камсыздандыруу жолдорун үйрөнүп келди. Мен негизинен уй фермада болуп, биогазды куруу жана кайра иштетүү боюнча тажрыйба алып келдим. Буйруса келечекте мекенибизде биогазды куруу жана кайра иштетүү боюнча өзүмдүн мекенимде курууга аракет кылып атам. Биогазды негизинен биринчиден керектөөчүлөргө өз ченемдүү газ менен, экинчиден электр энергиясы менен камсыздап берет. Германия жер шарынын Европа континентинен орун алып, дүйнөдөгү жогорку өнүккөн индустриялуу мамлекеттердин катарына кирет. Өнөр жайынын негизги тармактары көмүр, металлургия, машина жасоо, химия, автомобиль, электр техника өнөр жайлары, таш көмүргө бай, түстүү металлдардын кендери, нефть бар. Экономикасында эл чарбасы зор мааниге ээ. Мында буудай, кара буудай, арпа, картошка, кант кызылчасы, жашылча өстүрүлөт. Мал чарбачылыгы да жакшы өнүккөн. Университетибиздин технология жана жаратылышты пайдалануу факультетинин студенти Ариф уулу Шумкарбек Германияда тоок фермасында өз практикасын өтөө менен тоок өстүрүүнүн сырларын өздөштүргөн. Логоев программасы менен кеттим. Ал жакта 7 ай практика жасап келдим. 7 ай ичинде мен тоок фирмада болдум. Мен ал жакта тоок фирмасын терең үйрөнүп, бул жака ошол тоок фирмасын алып келип өзүм кичине жасайын деп чечтим. Ошонун үстүндө иштеп жатабыз азыр. Германиянын айыл чарбасы өтө ургалдуулугу менен өзгөчөлөнөт. Айыл чарба продукциясынын өндүрүүчү дүйнөдөгү алдыңкы 10 өлкөнүн ичине кирет. Германия азык-түлүккө болгон муктаждыктын 90% өзү камсыз кылат. Ал эми жетишпеген айыл чарба продукциясын импорттон толуктайт. 1990-2000 жылдары жер фондусунда айыл чарбага жарактуу жердин үлүшү кыскарып, токой ээлеген жерлери кеңейип баратканы байкалган. Германиянын батыш жерлеринде фермер чарбалары басымдуу, чыгышында бир жактуу адистешкен мамлекеттик элдик ишканалар жана өндүрүштүк кооперативдер бар. Германия айыл чарбасына техниканы колдонуу боюнча дүйнөдө алдыңкы өлкөлөрдүн бири. Мамрасул уулу Амалидин өз билимин өркүндөтүү үчүн бул өлкөгө барып айыл чарбасын өздөштүрүп кайтты. Буюрса келечекте алган билимимди өзүмдүн Кыргызстанымдын айыл чарбасын өнүктүрүүгө жумшаймын дейт. Мен атайын практика өтөө үчүн пракс программасы боюнча Германияга практика өтөп келдим. Биз ал жакта өзүнүн айыл чарбасы боюнча практика өтөдүк жана ал жактан бизге көптөгөн кызыгуулар болду жана келечекке койгон чоң максаттарыбыз пайда болду. Буюрсак келечекте өзүбүздүн Кыргызстандын айыл чарбасын өнүктүрүү үчүн иштейбиз. Ош технологиялык университети менен Германия мамлекетинин айрым жогорку окуу жайларынын ортосунда түзүлгөн келишимдерге ылайык жыл сайын биздин бир канча студенттер жана окутуучулар аталган өлкөгө өз билимдерин өркүндөтүү үчүн жөнөп кетишет. Ал эми окууну аяктагандар ал мамлекеттен өздөрүнүн илимий иштерин улантууга да мүмкүнчүлүк алышат. Бул программаларга катышууга шарт түзүп берип жаткан университеттин жалпы жамаатына жана жетекчиликке жаштар өз ыраазычылыктарын билдиришет. 2016-2017 жылдын 6-семестринде Германиянын Франкфурт на Майне шаарында практика өтөп келүү мүмкүнчүлүгүн алдым. Оштуга терең ыраазычылыгымды билдирем. Окуу жайыбыз бир гана Германия мамлекети менен келишим түзүүгө жетишпештен башка дагы жакынкы жана алыскы чет өлкөлөр менен да келишим түзүп кызматташып келет. Бул кызматташуунун алкагында биздин бир канча студенттерибиз чет өлкөлөрдө билимин гана улантпастан туруктуу жашап, илим изилдеп алган эмес өлкөбүзгө да өз пайдаларын тийгизип жатышат.
Ош технологиялык университети бир гана билим берүү менен чектелбестен маданиятка жана спортко өзгөчө көңүл бөлүп келет. Белгилей кетсек, Оштунун Дархан волейбол клубунун капитаны Кыргыз Республикасынын волейбол боюнча курама командасынын эң мыкты чабуучусу, 2017-жылдын эң мыкты спортсмени. Ал эми Режеп кызы Перизат каратэ-до боюнча дүйнө чемпионат алган. Окуу жайыбыз мындай ийгиликтерди жылына көп жолу багындырат. Ал эми учурда биздин Оштуда өтүп жаткан спартакиада аябай кызуу жүрүп жаткан учуру. Кененирээк кийинки материалда. Спорт англис тилинен которгондо кандайдыр бир эрежелер менен уюштурулган оюн зоок, көңүл ачуу дегенди түшүндүрөт. Спорттун тарыхы адам баласынын жаралганынан баштап эле пайда болгон дешет кээ бир серепчилер. Илгерки Кытайда биздин заманга чейин 4000 жыл мурун гимнастикага окшош спорт түрү бар экени далилденген. Бирок азыркы биз билген спорт жана спорттун түрлөрү кийин эле пайда болуп, ар кандай мелдештер уюштурулуп келе жатат. Спорттук мелдеш атаандаштык катары гана эмес, адам баласынын ден соолугун чыңдоодо эң башкы ролду ойноорун билишибиз керек. Анткени спорт аркылуу адам баласы ден соолугун чыңдап, карлыкка чейин оорубай узун өмүр сүрүүнүн жолдорунун бири. Ошондуктан дээрлик бардык өлкөлөрдө спорт менен машыгуу улуттук деңгээлге көтөрүлгөн. Биздин окуу жайда дагы жыл сайын салтка айланып калган факультеттер аралык биринчи курстардын катышуусундагы 20-чы спартакиада башталды. Бул спорттук иш-чаранын максаты окуу жайдын мыкты спорттук командасын толуктоо жана тандап алуу болуп эсептелет. Негизги максаты ушул көрүү, келген балдарды көрүү. Кандай спорт түрлөрүнөн кандай балдар келди. Аларды тандап алуу, аларды спорт түрлөрү боюнча курама командаларга, машыгууларга чакыруу. Бул 20-чы жолу өтүлүп атат университетибизде. Негизинен шарттардын бардыгы бар. 2 спорт залыбыз, күрөш залыбыз бар университеттин базасындагы. Шаардык стадиондун жеңил атлетика боюнча ал жерде алганбыз. Шахмат, тогуз коргол, волейбол, футбол, кичи футбол, күрөш, стол тенниси боюнча мелдештер өткөрүлүп жатат. 25 октябрдан 25 сентябрдан 3 октябрга дейін созулат. Анан университетибиз тарабынан, ректорат тарабынан жылда ошол спорт түрлөрү боюнча уткан факультеттерге спорттук формалар, эстелик белектер, баалуу белектер тапшырылат намыс спорт клубу тарабынан, ректорат тарабынан. Кыргыз элинде илгертеден баштап эле спортко өзгөчө көңүл бурушчу, анткени көчмөн калк болгондуктан жана ар кандай согушка даяр болуш үчүн кыргыздын эр азаматтары спорттун ар кандай түрлөрү менен машыккан. Азыркы спорттун түрлөрү Кыргызстанда совет бийлиги орногондон кийин өнүгүп баштаган. Эгемендүүлүктү алгандан кийин өзүбүздүн спортчуларыбыз Кыргызстандын желегин желбиретишип, ар кандай мелдештерде да жакшы жыйынтыктарга жетишкен. Спорт ар кандай дене тарбиялык көнүгүүлөр боюнча окуу машыгууну жана мелдештерди уюштуруу жана өткөрүү системасы. Ал адамдын ден соолугун чыңдоо, мелдеште жогорку көрсөткүчкө жана жеңишке жетүү максатын көздөйт. Ошондой эле спорт чечкиндүүлүк, туруктуулук, тартиптүүлүк, коллективди сүйүү, жеңишке умтула билүү жана башкалар сыяктуу баалуу сапаттарды өнүктүрөт. Ушул учурда азыр спартакиада стол тенниси менен катышуудамын. Буга катышуунун максаты өз факультеттин намысын коргоо. Жана ошондой эле мен өзүмдүн кызыгуум менен бул спортту сүйгөнүм үчүн дагы катышуудамын. Жана өз факультетимди уят кылбайм, жакшы орундарга алып келебиз деген үмүттөмүн. Спорт менен машыгуу нерв психикалык оор күчкө ээлүү менен байланыштуу болгондуктан ага ден соолугу чың медициналык кароодон өткөн адамдар катыша алат. Такай машыккан кишилердин келбети сымбаттуу болуп, органдар менен системалардын түзүлүшү, функциясы жакшырат. Машыгуулардын натыйжасында сөөктөр бышык болуп, булчуңдар чоңоет. Кыймыл аракет жакшырат, сергек болот. Түрдүү ооруларга туруктуулугу жогорулайт. Узак убакыт үзгүлтүксүз спорт менен машыгуу ден соолукка жакшы таасир берип, мезгилсиз картаюунун алдын алат. Биздин окуу жайдын студенттеринин маданий салуусун уюштуруу, аларды спортту сүйүүгө чакырууга багытталган мелдеш кийинки жумада соңуна чыгып, жеңүүчүлөрдү байгелүү орундар күтөт. 23 сентябрь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнүнө карата майрамдык салтанат уюштурулду. Кененирээк кийинки материалдан көрүңүздөр. Эне тили ата энеңдин, өз элиңдин тили. Дүйнө жүзүндө көп сандаган эл бар. Алардын өзүнчө эл экендигин, башкалардан бөтөнчөлүгүн белгилеп турган баары да мурда өз тили. Тил эне сүтү менен биздин аң сезимибизге сиңет. Биздин кыргыз тилибиз байыркы тил. Ошондуктан элдин байыркы замандан берки тажрыйба, билим, тарыхы, акыл казынасы топтолгон чыгармаларда эне тилдин күчү менен бизге жетип, рухий дүйнөбүздү байытат. Кыргыз тил бүтүндөй элибиздин байлыгы, эч нерсе менен алмаштыргыс, ыйык дөөлөтүбүз, сыймыгыбыз. Ал эми бир убактарда эне тилге болгон салкын мамиле дүйнөлүк державага айланган эсирдин тарашы менен кайрадан жакшы жагына тарта баштаган. 1989 жылы 23 сентябрда Кыргыз Республикасында мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдын кабыл алынышы кыргыз элинин байыркылыгын сактоочу иш-чаралардын эң орчундуусу болуп калды. Кыргыз тили жашап, кылымдан бери жашап келаткан кыргыз тили. Азыр айтып аткан 28 жыл бул
мындай официалдуу түрдө Кыргыз мамлекетинин улуттук мамлекеттик тили катары кабыл алганы жөнүндө гана сөз болуп атат десе. Тил дегенде эмнени түшүнөбүз? Айрым бир элдин бири-бири менен түшүндүрүү үчүн колдонулган каражатын түшүнөбүз да. Андан сырткары мамлекеттүүлүк болуш үчүн бир мамлекет деп өзүнчө мамлекет деп кабыл алып, эл аралык деңгээлде тааныш үчүн албетте өзүнүн тили болуш керек. Башкалардан өзгөчөлөнгөн өзүнүн тили болуш керек. Эне тилибизди ата-бабаларыбыз көнөрбөс мурас катары калтырган. Тилибиз байыркы бай тилдердин бири экендигин карт тарыхы айгинелеп турат. Мамлекеттик тилге мамлекеттик деңгээлдеги мамиле, жоопкерчилик болуш керек. Демек, ал тил мамлекеттин турмуш тиричилигинин тили катары жашашы парыз. Мамлекетте жашаган ар бир жаран үчүн муктаждыктарын ошол тил аркылуу канааттандыра алгандай шарт өзгөчөлүктөр түзүлүшү керек. Мамлекеттик тилге мамлекеттик деңгээлде кам көрүшүбүз зарыл. Себеби тил менен улут тагдыры, кыргыз улутунун улуттук жан дүйнөсүнүн тагдыры аныкталышы абзел. Колледжде 4-күнү күнү ар дайым ошо мамлекеттик тилдин деңгээлинде ошол тилдин тазалыгы үчүн 4-күнү күн атайын арналган башка улуттун өкүлдөрү дагы биз көп улуттуу ошо колледжбиз. Башка улуттун өкүлдөрү дагы ошол күнү кыргызча сүйлөп, кыргыз тилин сайрандап, өнүгүш үчүн ошо баарыбыз биргеликте шарт түзүп атабыз да. Анан кийин бул бүгүнкү өтүп аткан иш-чара бир эле ошол кыргыз тилинин тазалыгы үчүн эле күрөшүп аткан иш-чара эмес, ошол быйылкы жаңы келген окуу жайга жаңы кошулган студенттердин чыгармачылык менен иштөөсүнө шарт түзүү болуп эсептелинет. Башкача айтканда, мына ошол студенттер, жаңы келген студенттердин чыгармачылыгын ачуу болуп эсептелинет. Алардын ичинде манасчылар бардыр, алардын ичинде комузчулар, айталы ырчылар, ыр жазуучу, келечекте акын жазуучулар бардыр. Мына ушулардын чыгармачылыгына биз чыгармачылыгын ачып, алардын чыгармачылыгына шарт түзүп, ушундай бир чыгармачылыгын баягы жолго коюу максатында да ушул иш-чараларды өткөрөбүз да. Дүйнөдө кайталангыс ири чыгарма болгон Манас да кыргыз тилинде жаралган. Эгер кыргыз тили жарды болсо, ушундай чоң байлык ошол тилде жаратылмак эмес. Же болбосо биздин төкмө акындардын айтыш өнөрү абройлуу ЮНЕСКО уюму кайталангыс өнөрү катары бааламак эмес. Манасчылар улуу дастанда айтып жатканда жамгыр, кар, борошого карабай аны уга берген. Ооруп жаткан адамдарды да манас айтып сөздүн керемет күчү менен дарылашкан. Мен манасты өзүм негизинде 5-класстан бери айтам. Мен манаска кызыкканымдын себеби мен көптөгөн манасчыларды манас айтканын, жарышкандарын уккам. Мен манастын кандай окуяда болуп өткөндөрүн укканга абдан кызыгам. Мага манасты өзүмдүн бир тууган акам үйрөткөн. Анын алда манас айтканды жакшы көрчү. Мен да акамды көрүп, ошо манас айтканды үйрөнгөм. Биз бүгүнкү чакан болсо да иш-чараны өткөзүп алып, биз андай аябай жеңилдеп калдык. Себеп биз бул иш-чара 2 жумадан бери сабактан тышкары убактыбызды бөлүп, алтында болгон убактыбызды ар кимдин өзүнүн иши бар эле алдында таштап, мындай даярданып, окуучулардын аябай көп эмгеги кетти буга. Жана бизге буга даярданганы Гүлназ эжеке менен Бегим айчке чоң ыраазычылыгымды билдирем. Себеп алар болбогондо биз бул элдин астына чыга албайт элек, бизге сүйлөштү, бизге сөз таап берип, ырлардын баардыгын таап берген ошол эжекелерге чоң ыраазычылык билдиремин. Кыргыз элинин атуулумун деген ар улуттагы жаштарды мамлекеттик тилди үйрөнүүгө, өнүктүрүүгө чакыруу менен келечек муундудагы ата-бабаларыбыз сүйлөгөн улуу кыргыз тилин сактаган болобуз. Мамлекеттик тил бирөө эле болот. Ошого баш ийип, аны сыйлап, өнүктүрүү ар бир кыргызстандыктын милдети. Тил улуттун улут экенин аныктаган паспорт. Ошондуктан кыргыздын улуулугу, сулуулугу, баалуулугу анын кереметтүү тилинде экендигин унутпойго тийишпиз. Жерде төрөлгөм деп ойлойм ар дайым. 4 мезгил мекенимде күз, кыш, жаз жайы. Дайым элимдин алаканы жайы. Ош технологиялык университетинин материалдык техникалык базасы жогорку деңгээлде чыңалып, билим алууга бардык ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Оштунун ректору профессор Абидов Абдыкадыр Омаровичтин демилгеси менен Оштунун жаштарына атайын бий залы ачылды.
Оштунун каалаган студенттери сабактан сырткаркы учурларында бул залга келип машык алышат. Белгилей кетсек, Оштунун Кыз жибек би тобу окуу жайда болгон ар кандай иш-чараларга активдүү катышуу менен бирге 2016-жылы шаарыбыздын эң мыкты би тобу деп табылган. Бийчи кыздарыбыз сабактан сырткаркы учурларда элибиздин жакшылыктарына да кызмат кылып келишет. Айта кетсек, учурда Кыз жибек би тобу жаңы топко бийчилерди тандап жаткан чагы. Би залынын башкы хореографы Оштунун маданий эстетикалык борборунун кызматкери Динара Сапарбай кызы жалпысынан 20га жакын студент кыздарды бийге үйрөтүп келет. Бул биздин группага биздин Ош технологиялык университеттин студенттери акысыз катышкан мүмкүнчүлүгү бар. Биздин Кыз жибек бийчилер тобу биз Ош шаарында биздин маданий эстетикалык борбордо кандай бир маарикерлерде көбүнчө ушундай выступление болот. Ошого байланыштуу мен азыр студенттерге айтмакчымын, убактыңыздар болсо ушундай би кружокторуна катышып, бул би кружокторунун сырткары биздин Ош технология университетинде ырдай тургандагы ыр кружокто эстрада кружогу десек болот. Ошо эстрада кружоктору бар. Билим алуу эч качан эрте жана эч качан кеч болбойт. Замандын талабына ылайык билимге ээ болуу азыркы учурда ар бир адамдын милдети болуп калды. Анткени күн санап өнүгүп жаткан илим жана техникадагы кубулуштар адамзаттан дал ошону талап кылууда. Ош технологиялык университети буга чейин жогорку жана орто билимдүү техника жана технология багытындагы адистерди даярдап келген болсо, 2016-2017 окуу жылында мектеп лицейин ачып, мектеп окуучуларына билим бере баштады. Биздин окуу жай техникалык жогорку окуу жайы болгондуктан мектеп окуучуларына да техникалык багыттагы сабактарды тереңдетип окутуу жолго коюлду. Жалпы республикалык тестке даярдоо өзгөчө көңүл бурулуп, математика жана физика сабактары тереңдетилип окутулат. Окуучуларга математика жана физика предметтерин тереңдетип окутуу менен татыктуу жана сапаттуу билим берүү, техникалык жогорку окуу жайларына окуучуларды даярдоо болуп саналат. Математиканы тереңдетип окутуу дегенде биздин жалпы мектептерибизде математика сабагын жумасына 4 сааттан окутса, биздин лицейде математика сабагын 8-9 класстарда 6 сааттан, ал эми 10-11 класстарда жумасына 7 сааттан окутулат. Мындан сырткары лицейдеги эң негизги максатыбыз окуучуларды жалпы республикалык тестке даярдоо болуп саналат. Лицейдин окуучулары үчүн университеттин заманбап компьютердик техникалары менен жабдылган кабинеттери, фонддору иштейт. Алар университеттин китепканасынын окуу залын, окуу жана көркөм адабияттарын пайдаланууга мүмкүнчүлүктөрү бар. Радиотехника, электроника боюнча кружоктор иштеп, сабактарды жогорку квалификациялуу мугалимдер өтөт. Лицейде окуучулардын интеллектуалдык потенциалын түзүүнүн бирден-бир негизги шарттарынын бири болуп олимпиадалык кыймыл эсептелет. Ошондой эле лицейдин негизги максаты жана милдети таланттуу жана жөндөмдүү балдарга татыктуу билим алуу үчүн кеңири мүмкүнчүлүктөрдү түзүү. Азыр ушул мектепте көптөгөн мугалимдер эмгектенип жатышат. Алардын көпчүлүгү ар түрдүү тармакта мектептерде, алдыңкы мектепте иштеп келген мугалимдер болуп эсептелинет. Алардын көпчүлүгү эле кардын мыктылары, ошондой эле дасыскан педагогдор болуп эсептелинет. Азыркы мезгилде биздин лицейде окуучулар татыктуу билим алуу менен татыктуу тарбия алып жатышат. Мектеп лицейге 8, 9, 10 жана 11 класстын окуучулары кабыл алынып, окутуу кыргыз жана орус тилдеринде жүргүзүлөт. Ошондой эле контракттык окуу төлөмү негизинде кабыл алынган окуучулар билим алышат. Окуучулар жашаган жеринен көз карандысыз түрдө Кыргыз Республикасынын, КМШ мамлекеттеринин, жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдүн бардык аймактарынан келип окууга мүмкүнчүлүк алышат. Алар үчүн атайын жатакана камсыз кылынган. Биздин Ош технологиялык университетинин базасында 2016-17 окуу жылында мектеп лицей ачылган. Ачылган эле жылы шаардык мектептерден, алыскы райондордун мектептеринен окуучулар 8, 9, 10, 11 класстарына кабыл алынды. Окуу жайдын жетекчилиги тарабынан мектеп лицейине ар тараптуу жардамдар көрсөтүлүп, азыркы учурда жакшы шарттар түзүлдү. Мисалга алсак, компьютердик класстар, интернет, жатакана маселеси чечилген. Лицеистердин орус, кыргыз жана англис тилдери, математика, физика предметтери боюнча шаардык жана республикалык масштабдагы олимпиадаларга активдүү катышуусу окуучулардын жогорудагы предметтерди терең үйрөнүүгө болгон кызыгуусун жогорулатат. Алар үчүн англис, орус, кытай жана корей тилдери боюнча акысыз курстар уюштурулат. Биздин университет Корея мамлекети менен бир топ жылдардан бери кызматташып келет. Эки тараптуу кызматташуунун алкагында биздин бир нече студенттерибиз ал мамлекетке барып билимдерин улантып жатышат. Дал ушундай мүмкүнчүлүк лицейдин окуучуларына да түзүлмөкчү.
биздин окуучуларга, студенттерге тилдерди үйрөтүп, анан кийин келечекте чет мамлекетке барып окуп келишине шарт түзөбүз. Ошо максатында бизде Корей тил борборунда ар жылы 5-тен 6-дан чет мамлекетке, Корея вуздарына окуп келгенге жөнөтүп атабыз. Кытай мамлекети менен дагы келишимдер бар. Кытай тил окуган студенттер ар жылы грант менен 5-6 студент тилди үйрөнөбүз деп 1 жылдык мөөнөткө Кытайга жөнөтөбүз. Лицейдин окуучуларына дагы шу курстарга акысыз окут бергени шартыбыз бар. Анан кийин маалыматты келип бирден алсаңыздар да болот. Лицейге кабыл алынып окуп жаткан жана окууну каалаган окуучулардын сапаттуу билим алуулары үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Бул максатта 1 миллиондон ашык китеп менен жабдылган ыңгайлуу китепкана. Окуучулар өз алдынча даярдана турган окуу залдары, бүткүл дүйнөлүк интернет системасына бириктирилген электрондук китепкана. Окуучулардын өз чыгармачылыгын өркүндөтүүгө ылайык жүргүзүлгөн маданий эстетикалык борбор, көркөм, адабий бий секциялары уюштурулган. Мен бул лицейге кубанычтамын, себеби мен лицейден көп нерсе өзүм ала алдым. Бул жерде студенттер менен байланышып, алардын кандай жакшы болуп экенин да көрүп билдик. Анан бул жерде студенттер катышкан бардык нерселерди биз да катыша алабыз. Андан кийин ийгиликтерди да жаратып келебиз. Ар кандай конкурстарда 1-чи орунга чейин көтөрүлгөнбүз. Сабактан предметтерден тышкары корейский, английский жана робототехника курстарына киребиз. Робототехникадан дагы ийгиликтер жаралып атат. 21-чи кылымдын интеллектуалдарында дагы ыңгайлашканбыз. Андан кийин тамошо боюнча конкурста эң мыкты оюнчунун намын утуп алганбыз. Мен лицейге келгениме өкүнбөйм, анткени башка жөнөкөй мектептерден караганда бул лицейдин физика, математика сабагы тереңдетилип окутулат. Башка мектептерде 2 саат болсо, бул жерде физика 5 жумасына, алгебра болсо 6 сабактан болот. Мен бул жерге келип корейский, английский тилди да үйрөндүм. Сабактары да жакшы, мугалимдер дагы жакшы берет сабакты. Ар бир ата-эне өз баласынын келечекте коомдо өз ордун татыктуу тапкан инсан болуусун тилек кылат. Баласынын татыктуу билим алып, белгилүү кесиптин ээси болуусуна шарттарды түзүп берет. Бүгүнкү күндө ачылганына 1 гана жыл болгон мектеп-лицей окуучуларды кабыл алып, аларга сапаттуу билим берүүгө аракет жасап келет. Келечекте баласынын шык жөндөмүнө жараша шарттарды түзүп, татыктуу билим алуусун максат кылган ата-энелер үчүн биздин мектеп-лицейдин эшиги ар дайым ачык. Сиздер Ош технологиялык университетинде 1 жума ичинде жүз берген жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Кийинки жумада көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ошту жаңы күч, жаңы багыт, жаңы технологиялар.